Сиз Америкага келгенде мындай аябай мындай оңой эле жашап жүрүп кыйналбай эле анан немеге Сайбертекке кирип бияка неме болуп калгандай болду го. Кандай кыйынчылыктарды көрдүңүз? Америкага келгенде мисалы үчүн башында баары эле кыйналышат. Мисалы үчүн окуп жүргөндө деле иштебейсиң. Үй бүлөң багыш керек. Анан мисалы үчүн мен окуп бүткөндө аябай карызым көп болчу. Ал карызды ишке киргенден кийин дагы 1 жылдай төлөдүм окшойт. 6 ай иштебей аракет кылып үй бүлөлүү болсо деле оңой эмес экен, мисалы үчүн. Ошон үчүн кирип элем, аябай жакшы жумушка кирип эле аябай акча таап баштап эле эме деген ой болбосун деп ойлойм. Анткени киргенден кийин деле мисалы үчүн дароо эле баарын түшүнүп иштеп кеткен деген деле ой эмес. Аябай башында 2 ай 3 ай кыйналышат, бүт баары эле кыйналышат. Анткени кээ бирлер тилден кыйналышат. Анткени иштегенде англисче болот. Анан кийин бүт баары англисче сүйлөшөт. Анан башкача бул жөнөкөй эле магазинге барып англисче сүйлөй турган англис тил эмес. Ал уже технология боюнча өздөрүнүн ар бир терминдери бар, башка сөздөрү бар. Аны сөзүн түшүнөт, бирок маанисин түшүнүшпөйт да. Мен аябай көп үйгө келет элем, үйдөн балам карабайт элем, окуйт элем дагы элечи, түшүнбөй эле сөздөрүн кыйналып эле эме кылып анан мен эле кыйналам деп ойлойт элем. Башкалар менен сүйлөшсөм эле баары мисалы үчүн ошол күндөрү чогуу жаңы ошол кезде киргендер менен жолуккан жагат эле. Анткени алардан сурасаң ошол эле да. Анан кийин мен жалгыз эмес экенм дейт да. Баары эле ушундай кыйналат экен депчи. Азыр студенттер кирип баштаганда ошол эле окуя да. Мисалы үчүн келет, 2 ай болду дейт, эч нерсе түшүнбөй атам дейт. Бир нерселерди айтып атат, кыйналып атам, кетет окшойм дейт. Анан кийин ошондой ой болот. Биринчи 3 ай мени бүгүн иштен кетирет деп келишет. Мени бүгүн айдайт дейт. Бүт баары ошол ойдо келишет. Бүт баары. Мен дагы ошондой болот элем, келет элем. Качан мени иштен кетирет экен деп барат элем. Күнүгө бүгүн кетирет. Бүгүн эч нерсе түшүнбөдүм деп айтам, кетирет дейт элем. Ошо менен азыр 2 жылдан ашып калды, дагы эле ошол жерде иштеп жүрөбүз, чын айтканда. Көп ошондой. Баары келип айтышат, мени кетирет дешет. Ошол эле. Бирок айтсаң дагы уже айтпай да калдым. Анткени айтсаң дагы ишенишпейт да, кандай эле ушундай болсун, баары эле ушундай болобу депчи. Бирок кийин өздөрүн айтса өздөрү уялышат. Анан кийинчи башында билесиң ушундай болот эле десе анан уялып калышат өздөрүчү. Ошого киргенде аябай өзүнүн дагы кыйынчылыктары бар. Мисалы үчүн жаңы нерсе үйрөнүшөт. Анткени биз эле үйрөткөн нерсе менен иштешпейт. Анткени ал жерде уже айтын жери, ал жерде көп нерсе, башка нерселер бар. Бирок бул базага туура келе турган нерсе да. Биз үйрөткөн нерсенин үстүнө курулуп кетет алчы. Үйрөнүш керек. Ал жумушка жаңы киргендердин эле маселеси деп айта албайм. Мисалы үчүн бизге деле жаңы 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштеген кишилер келет. Биринчи 2 ай кыйналышат. Алар анткени ар бир компаниянын өзүнүн тили болот, ар бир компаниянын өзүнүн культурасы болот, өзүнүн башкача иштеген стили болот, сөз тили болот. Ошон үчүн мисалы үчүн жаңы киргендердин айырмасы, жаңы киргендер мен эле ушундай болот экен деп ойлошот. Алар уже иштеп билгенден кийин алар билишет, мен кыйналам деп уже билишет да аларчы. Ошон үчүн ойлонушпайт. Мисалы үчүн келишет, 1-2 ай кыйналышат, бирок кыйналганда дагы айтышат да, мен кыйналып атам, бирок мен 2 айдан түшүнүп кетем деп билишет аларчы.